сизди ушул кинодон кийин дагы баягы Султандын ролу менен аябай жакшы көрүшүп, фанат болушуп, таанып калышты. Анын арасында мен дагы бар болчумун. Рахмат. Анан негизи ушул сериал жөнүндө сүйлөшсөк, бул сериалга, бул ролго сизди ылайыктуу көрүп ким сунуштады? Ушул туурасында. Мындай болгон. Бул мен ошол кезде разбойдон кийин Азамат Шаршенов байкебиз чакырган, ниетти тарткан. Ошол кезде ниетти тартылып жүрчүмүн. Анан ниетти тартылып аткан кезде Азамат байкеге Сүйүн байке жазат экен. Бул этномедианын ошо чөчүн кишинин продюсери, этномедианын башчысы да. Анан ошол кезде сураптыр, Эрболду тартып аткан турбайсың, кандай экен деп. Айтат, өтө ийкемдүү, мындай жакшы, мындай тагат карат, кечикпейт. Бүт жакшы мындай иштешсе болот деди да. Бирок бир жагы бар дептир. Кыргыз тилинде бир аз акцент бар. Мен ошону билем, сезем, анткени кыйналчумун да. Ошол кезде анткени мындай таза сүйлөсөм дагы орусча аралаштырып мындай сүйлөй берчүмүн. Ошол кезде ошону уккандан кийин мен жалаң кыргыз тилинде сүйлөйм, жалаң кыргыз китептерди окуп, ушу кыргыз тилимде өнүктүрөм деп чечкем ошол кезде. Анан ошо сурап калды, суроого кайра кайтып келели.